Салам достор, кимдин колунда бийлик болсо, ал аны сактап калуу үчүн ар түрдүү айла амал колдонот. Буга чейинки президенттерибиз бийлигин сактап калуу үчүн күч органдарына гана таянчу. Бирок күч органдары эч кандай калкан болуп бере албашын 3 жолку инкылап көргөздү. 3-чү инкылаптан кийин өлкөнү бийлеп жаткан азыркы төбөлдөр элдик кошуунга ишеним артып жаткандай. Эсиңизде болсо керек, 15 май күнү өкмөт үйүнүн алдында анти-митинг уюштурулуп, анда чогулган адамдар митингтерден тажагандыгын билдиришкен. Ошол митингдин кыскача үзүндүнү көрүп алып, андан соң сөзүбүздү уланталы. Модератор Эгемберди Чалабаев соңку кездеги митингдер себепсиз эле өтүп жаткандыгын айтты. Бирок ошол күнү акция атайын уюштурулганы баарыбызга белгилүү болгон. 2005 года я вот был в митингах. Мы выходили, вот это семьи мы кланы были против, коррупцию мы были против, да. А последние митинги какие? Личного своего, своей личного амбиции, да. Эми ушул жерден азыркы бийлик жазган конституциянын 39 беренесин эсиңиздерге салайын. Анда ар бир адам тынч чогулуштар эркиндигине укуктуу. Чогулушка катышуу үчүн эч ким мажбурланбашы керек деп жазылган. Демек, бийлик ээлери бийлигин сактап калуу үчүн өздөрү жазган конституцияны өздөрү бузуп жаткандай. Баса, ошол күнкү антимитингти бийлик же патхалимдер уюштургандыгы тууралуу иликтөө жасаганбыз. Аны биздин YouTube каналыбыздан көрсөңүз болот. Эми сөздүн төркүнүнө өтөлү. Кече 17 сентябрь күнү Спартак стадионунда белгисиз адамдардын кезектеги чогулушу болуп өттү. Эмне болгон чогулуш, ким уюштурган, чогулган адамдар кимдер деген суроо баарыбызды кызыктырды. Спартакта мурдагыдай митингге каршы чыкканы жатышат деп бизге көрөрмандарыбыздын бири билдирүү жөнөткөн. Чогулушта баякы Ташиевдин уулу Тимурландын тоюндагыдай эле видео тартканга тыюу салынган. Бул тууралуу бизге ошол чогулушка катышкан дружинниктердин бири телефон аркылуу окуянын чоо жайын айтып берди. Анда анын айткандарын угуп көрөлү. Органдарда иштегендерге айтылган экен да негизи. 2-ден 3-төн таныштарды алып келди. Эмнеге чакырдыр ал жакачы? Мен деле түшүнгөнмөкмүн, барганда учение кылып атабыз деген сыяктуу кылышты. Учебное построение деп. Учениеде эле ошол бойдон тарап кеттиңерби ал жерден, Ал жерде көп киши келди. Областта бүт органдардан чакырышкан экен. Мен оюмча 1000ден ашык киши келди. Ар жакта сүйлөп атты, мен эмне деп сүйлөгөнүн уккан жокмун, бирок эгер мамлекетте митинг болсо, бара чогула каласыңар деген сыяктуу айтышты да. Ошондо эле элдин баары тарап кеттиңер да ошондо. Ошол жерден эле тарадык, бирок саат 3:30 дагы ГУВДга келгиле. 3:30 деп чакырды ал жака. Ооба. Укканыңыздардай чогулуш Ички иштер министрлиги тарабынан уюштурулуп, катардагы ар бир кызматкер 3төн адам алып келген. Жогорудагы айтып өткөн билдирүүнүн чындыгы тастыкталды. Белгилүү болгондой, биринчи чогулуш Спартак стадионунда болсо, экинчиси Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгында саат 15:30га пландалган. Шаардык милициянын алдында саат 15:30дан баштап тартылган видеолорду карап көрүп, имаратка 2-3төн болуп адамдар кирип жатканын байкадык. Спартактагы чогулушка 65 жашка толгон Алмазбек Атамбаевдин туулган күнү себеп болду деп айтууга болот. Анткени буга чейин анын тарапташтары 17 сентябрь күнү форумдун алдында тынчтык чогулуш өткөрөбүз деп билдиришкен. Айрым маалыматтарга караганда чогулушка 10 миңдей адам келери күтүлгөн. Кече күнү Алмазбек Атамбаевдин Кой таштагы үйүнө анын туугандары, айылдаштары, тарапташтары чогула баштаган. Дал ушул учурда Спартак стадионунда белгисиз адамдар чогулган. Эми Бишкек ички иштер башкармалыгынын имаратына кайрылып келели. Саат 16:34 чамасында номер 22 автобус келип, имараттын коросуна кирип кеткен. Ушул эле сааттарда Ала Тоо аянтында Алмазбек Атамбаевдин кызы Алиянын саясий куугунтуктарга кабылгандарга арналган акциясы өтүп жаткан. Ал жерге аз эле адам чогулган. Биз менен байланышкан адам ошол Бишкектин ички иштер башкармалыгында болгон чогулушуга барган экен. Аларды саат 16:40 чамасында таратып жиберген. Анын айтымында келген автобус бош эле чыгып кеткен. ГУВДун ичине бир жашыл автобус кирип кетти да ошонун ичиндечи. Эмне болгон автобус экен? Ооба, бирок эмне болгон автобус экенин билбейм. Мен боюнча ушул жерде чогулгандарды эгер митинг болсо, алып кетишмек го деп элем. Бирок ал жерден көп киши келген жок, ал жерден эле тарап ийишти.
Бизге кызык, милициянын милдети кылмыштуулук менен күрөшүүбү же бийликтин буйругун аткарып аларды коргоо менен алекпи? Дагы бир суроо, кайсыл бир жарандарды мажбурлап дружинник кылууга ким жооп берет? Видеонун алдына комментарий жазганды унутпаңыз. Көрүшкөнчө.